Арбаңыздар бизди көрүүчүлөр. Биз бүгүн мына өткөндө бир турмуштун сыноосунан баштан кечирдик, үй бүлөлүкчү. Ковид деген балекет биздин үйгө да келгени боюнча маалымат бердим эле көрүүчүлөргө. Эми бүгүн келинчегим мына маңдайымда жаркырап айылып келди. Мен муну айткым келет да. Деги эле Назгүл экөөбүз муну айткыбыз келет коомчулуккачы. Тиги ооруну жашырсаң өлүм ашкерелейт дейт. Башка өлкөлөрдө буга чейин жашырып келген өлкөлөрдө бүгүнкү күндө элдин башына чоң көйгөй түшүп атат. Анан демек бул оору менен күрөшүүнүн бир ыкма маселе ушул экен. Убагында барып кайрылуу, башкаларга кесепетиңди тийгизбей, башка коомго зыяныңды тийгизгениң ошо да башка бирөөлөргө байкоостон жугузуп алсаң, анан муну жашырып жаппай эле болгон убагында күрөшсөк эле мына 2 жумадан артык убакыт жатып чыкты. Кайра күлүп жайнап үй бүлөбүздө баягы эле атмосфера пайда болду. Андыктан элге ушунун кесепетин айтып койгонубуз оңдо. Бул Кыргызстанда улуттун саламаттыгы үчүн да, экономикалык жылышы үчүн дагы абдан чоң мааниге. Ак халатчандарга ашыкча түйшүгү үйбөйлү. Себеби биз алардын колуна медаль тагып, бир башка сыйлыгыбызды бере албасак дагы аларга болгон чоң жардамыбыз ар кимибиз жеке гигиеналык тартипти сактоо, бул оору менен күрөшүүгө аң сезимдүү мамиле жасоо. Андыктан Назгүлгө берейин сөздү. Кандай ооруну кандай баштан кечирдиң? Мен деле кармап Оору жаман экен. кимге эле жакшы болсун деп элейин. Биз баягы Рухеш сайтыбызды ачканда жалаң эле баягы коом агартуу жаат эмес. Биздин платформа бир эле коом агартуу эмес, адабият эле маселеси эмес. Ушундай нерсени дагы агартуу да керек экен да. Ошон үчүн мен айтат элем да, коркпогула, убагында кайрылгыла, жанагындай симптомдор болот экен, жанагындай. Симптомдорун айтып да койсоң, кандай кенеби жүрө бериши мүмкүн, тандара салбай. Биринчиден ошо дене табың көтөрүлө баштайт экен. Ал баягы кыргыз эте бара албай эле жүрө берет экенбиз да. Бир 3-4 күндөй температура болуп аттым. Парацетамол ичип коем. Кайра эчтеке болбогондой 1-2 саат жүрөсүң баягы парацетамолдун күчү менен. Андан кийин кайра денең талыкшып, бир башкача бир Тамакка табитиң да начар болду, тамактын даамын билбей. Аппетит вообще эме жок болуп калат экен. Андан кийин ошо мурдуң жыт сезбейт, тамактын даамын билбейсиң. Ошондой боло баштайт экен да симптомдор. Анан ошо бир жумадай жүрдүм, күчкө салып эле парацетамол ичип. Андан кийин жөтөл башталды. Температура 39 болуп баштады. Анан уже кой деп жанагындай мобильный бригадан чакырбадыкпы? Ооба. Мен муну айтайын деп атканымда мындай болуп атат да. Маселен, сен жатып калган күндө да коңшу колоңдордо мага келип кеткендерде телефон чалгандарда мында деп айтып аткандар болду да. Баягы жеке жакын адамдарың, тааныш адамдарың бул ковидке кабылбаса, ишенимин болбой калат экен, ишенкирип эткенсиң депчи. Көп звоноктор болуп атышты. Ой эже, ой жеңе, мен эми ишендим дегендер көп болуп атты да. Мен уже жаткандан кийин информация кетти да. Сенин тез жардам алып кеткенден кийин мен видео кылып жарыяладым. Ошондо дагы мага чалган резонанс абдан күчтүү болду да. Себеби көбү ишенгиребей атыптыр да. Муну баягы жомок деп элдин арасында ушундай түшүнүктөрдү да жайылтып ийиптир көбүчү. Бул эми жөн эле жомок, жок бул оору дегенчи. А факты түрүндө көргөзүш керек экен да мунучу. Кыргыз кебелбейт экенбиз да. Ошонан тиги эмне деп айтмакчымын. Өткөндө жанагы Куранов 14 күндөй жаттым. 14 күндөй болуп калды. Анан отрицательный чыкты. 3 жолудан алышат экен, мурдуңан дагы флюраны да тартат экен. Анан жакшы, буюрса отрицательный чыктым, антибиотиктердин баарын алдым. Жакшы, убагында кайрылыш керек экен да. Мен ошону айтмакчымын кыргыз элге. Баягы кенебейт экенбиз да биз кыргыздар. Биз элге моуну да айтышыбыз керек да. Маселен, өткөндө посттордо милиция органдары туруп атты, күч органдарычы. Ошолорду жаман көрүп дагы жүйөлөшүп, ошолордон жол бошот деп сөгүп сагып атпайбызбы? Момундай ысык күнүндө алар да скафандра кийип, врачтардын жүрүп аткан кордугу. Ооба, медиктердин эмесин айтып коеюнчу.
медиктер 3 кабат перчатка кийишет экен. 3 кабат перчатка жана плавательный эмне бир бассейнге Көз кирген айнек. эме очки кийишет экен. Очкинин ичи эми буу да. Тер, Акуштар монтип келип укол капельница сайып атса, тер могу баягынын баары былчылдап тер, очкинин ичи буу да. кээси можа скотч менен бекитип алып жүрүшөт, баягы Скотч, коргонуу анан үчүн. баягы очкинин можеринин баары өтөт экен да, бүт буяка ваталарды мынтип тизип алышат экен бакуштар, эми салыпчы баягы өтпөсүн деп, өйкөйт да сутка. Ал эми скафандр дейбизби, комбинезон дейбизби, 1 саат жүрө албайт киши, алар Ооба. сутками дежурят. Ошолорго врачтарга Алардын деле үй бүлөсү аябай бар, алар дагы кыйын. оорчулук жүктөбүшүбүз керек да. 1000 уккандан 1 көргөн артык дейт да, мына биз үй бүлөбүз менен көрдүк да. Анан врачтарды жаман көрүш кереги жок. Алар момундай аябай тяжелый условияда иштеп атышат да. Баягы тердеп кеткенде бакуштар очкини минтип терин куюп, эмне эле минтип төгүп коюшат экен да, анан кайра кийип алышат экен. Мен кылдан Өтө кыйкым кыйын. издегендерге да бир нерсени айтып коеюн. Өткөндө бирөөлөр да Facebookка жазыптыр. Бул Олжобай Шакирдин үй бүлөсүндө бирөөлөр акча берсе керек. Бред да, как Кыргызстан таппаган жоктарын ошого булар монтип ачык чыгып атат. Биз тек гана коомго коңгуроо кагып коелу дедик да. Муну жөн эмес экенин, себеби тоотпостук кылганга болбойт. биз Анан ачык күрөшүп атабыз да, ковид менен ачык күрөшүш керек. Бул уят эмес, бул дүйнө жүзү күрөшүп аткан буну вакцина жок. Назгүл эле муну тиленип алып, жуктуруп алыппы, же эмне ошо биздин каалообуз бекен, биз деле үрөйүбүз учуп аткан бул оору баланы уккандачы. Анан так ошентип кабылганда биз эми платформаны коом агартуу деген платформа түзгөндөн кийин бул бир маселе баягы адабият агартуу менен эле эмес, коомдогу моундай күнүмдүк турмушта эмне болсо элге биз баягы ушакка кулак түрбөй элчи илимдин жаңылыктарына кулак туруш керек. Медицинада бүгүн кандай революциялар болот, ушул ооруну жеңгенге кандай аракет кылат. Биз жок дегенде бир дүйнөдө ачылыш кылып бунун дарынын бир себебин таппасак дагы дарысынчы жок дегенде ушул Убагында. даяр рекомендацияны элге жеткирип агартуу ишин, түшүндүрүү ишин жүргүзүп алды да. Анан өкмөт болгон аракетин кылып атат. Жана милиция органдарын кээде жаман көрүп атпайбызбы? Ошолор көчөдө жаман жакшы көрүнүп көчөдө турбаса дегиле больницалар шыкалып калмак бүгүнкү күндөчү. Жаман болсо дагы эптеп кыргыз бийлиги өзүнүн убагында карантинди кабыл алып калганы абийир болду да. Мына бүгүнкү күндө Тажикстан, Түркмөнстан кандай болуп атат? Түркмөнстан президенти башында баягы жана Абдрашман менен арчалап неметкенди түтөтүп, ошо менен дары катары сунуштап атты эле. Түркмөнстан бер жакта Тажикстан кандай болуп атат? Андыктан ошо кыргыз бийлигине дагы, ак халатчандарга дагы терең ыраазычылык. Анан Таазим этиш керек да. таазим. Ой, мен Анан ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө ден соолук, аманчылык каалайбыз. Биздин кыргыз эли ансы да саныбыз аз, сапатыбыз андан бетер начар калыппыз. Жок дегенде аң сезимдүү мамиле кылып, ушул турмуштун сыноосунан чыгып кетели. Бул бир эле Кыргызстанга келип атпай, жалпы адамзатты буй жыгылтып атат. Сизден акыркы сөз. ошо мен эмне демекчимин? Эйт жаны. Гигиенаны сактагыла. Гигиенаны сактап, маска кийгиле, дистанцияны кармагыла. Баарыңарга үй бүлөлүк бактылуу Ден турмуш соолукта каалайбыз. болгула, главный.